билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт дегендей балдар, билим аркылуу көп нерселерге жеткиле. ЛТР каналында Ойло изде тап оюну өз ишин баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин Ойло изде тап оюнубузга Бишкек шаарынын номер 78 мектеп гимназиясынын окуучулары келип отурушат. Балдар, куш келипсиздер. Кандай жетип алдыңар? Анда алгач окуучулар менен тааныштырып өтсөм. Докторбаев Нур мырза, кийинкиси Канымет кызы Кайыркүл, Сариев Марлен, Нурлан кызы Мээрим. Мына оң тарабындагы окуучулар менен тааныштырым. Азыр болсо сол тарабындагы турган Жакшынакай окуучуларыбыз менен тааныштырам. Кана Жибек Мадынова, Нурсултан Мамасалиев, Уланбек кызы Уулжан жана Муратов Амантур. Анда силер бизге Жакшынакай урандарыңарды даярдап келдиңер болушуңар керек. Анда айта койгула. Командаңардын аты кандай? Кана угуп көрөлү. Биздин командабыздын аты Билим, ураныбыз билим алсаң урмат сый алып келет. Билим сага акыл ой кубат берет. Канча билсең ошончо үйрөн оку. Билимдүү тилегине дайым жетет. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билимдүү билимин берет, акылдуу акылын берет. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимдүү билсе да сурайт, билимсиз билбесе да сурабайт. Ой азаматсыңар, билим командасы экен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ал эми биздин оң тарабында турган окуучулардын командасы кандай болду экен? Ураныңарды айта койгула, кана. Биздин командабыздын аты Жетиген. Ураныбыз асмандагы жер деген. Ал эмне үчүн жетиген? Жети атаңды билип үчүн, ошондук үчүн жетиген. Жети өлчөп бир кез. Жетинин бири кыдыр. Акыл алтоо, амал жетөө. Кыргызстандын 7 дуаны бар. Мына биздин ачык асман студиябызга билим жана жетиген командасы келиптир. Ал эми ар бир команда тамгаларына жараша макалдарды дагы айтып кетти. Азыр болсо окуучуларым, мен силерге бирден суроо берем, аларга жооп берип кетесиңер. Анда биз билим командасынан баштайбыз. Биринчи суроо билим командасынын Жибек деген суйкайган кызыбызга. Жибек, сен Бишкек шаарын кандай гүлдөтөт элең, айтсаң? Мен Бишкек шаарын кооз гүлдөрдү отургузуп, фонтандарды орнотмокмун. Жибек Бишкек шаарын абдан гүлгө оролтуп кооздотот экен. Кийинки суроо болсо Нурсултан Мамасалиевке. Чоңойгондо ата энеңди кайсы жерге алып барат элең? Мен ата энемди кийин чоңойгондо чет мамлекеттердин баардык жагына апарып келем. Азаматсың Нурсултан, буюрса ата энең бүт жерди көрөт окшойт. Кийинки суроо болсо Уланбек кызы Уулжанга. Уулжан чоңойгондо ким болгон келет? Мен чоңойгондо диктор болгонду каалайм. Азаматсың, буюрса сенин үндөрүң ар кайсы үн алкыда, сын алгыдан угуп калат окшойбуз. Кийинки суроо болсо биздин кичинекей Муратов Амантурга. Амантур, айтсаң, көчөдө өзүңдү кандай алып жүрөсүң негизи? Көчөдө мен түкүрбөйм, мусорларды жерге таштабайм жана тыкан алып жүрөм өзүмдү. Азаматсың, көчөдө негизи жакшы алып жүрүш керек, окуучулар. Мына билим командасы суроолорума жооп берди. Азыр болсо кезекте жетиген командасы. Нур мырза, айтсаң, кандай өнөрүң бар негизи сенин? Мен футболду жакшы ойнойм. Мен чоңойгондо футболист болгум келет. Нур мырза футболго абдан кызыгат экен. Кийинки суроо болсо Кайыркүлгө. Кайсы ырды жакшы көрөсүң, Кайыркүл, айтсаң бизге? Мен Анжелика эжемдей болуп ырчы болгум келет. Кайыркүл жакшы ырларды жакшы көрөт экен. Анда эмесе кийинки суроо Марленге. Марлен чоңойгондо ким болгон келет? Мен чоңойгондо тиш доктор болгум келет. Элдердин тиштерин сактап, ар кандай оорулардан сактайт болчумун. Марлен тиш доктор болгусу келет экен чоңойгондо. Кийинки суроо болсо Мээримге. Мээрим, бир ишти аягына чыгасыңбы?
Мен бир иштин аягына чыгам. Азаматсыңар балдар, анда эмесе биздин алгачкы оюнубузду баштайбыз. Биринчи оюнубуз бактагы сүйлөм деп аталат. Балдар, мына бул жерде 15 сөз илинген. 15 сөздүн ичинде бир макал катылган. Азыр ушул макалды сөздөрдөн табып, мына бул силер кармап турган жипке келесиңер. Анда азыр сөздөрдү табабыз макалды. Анда баштайбыз. Кана мен жаныма ким келет? Биринчи команда ким? Мына жетиген командасынан 2 кыз келди. Ал эми билим командасынан ким келет? Келгиле. Анда азыр 1 2 3 дейм, баштайбыз. 1 2 3 кеттик. Эске сала кетсем, бул окуучуларыбыз азыр тапкан макалдарын чечмелеп беришет. Мына биздин макалды тапты окшойт. Биринчи жетиген командасы бүттү. Жетиген командасы макалыңар кандай болду? Аны чечмелеп бергиле. Макалыбыз акыл ойго жеткирет, өнөр көккө жеткирет болду. Акыл ойго жеткирет деген сен акылдуу болсоң ойлонуп туруп кыласың. Өнөр көккө жеткирет деген өнөрлүү болсоң көккө жетип ар бир адамга таанымал болосуң. Мына жетиген командасы макалды туура тап чечмелеп беришти. Ал эми азыр болсо гана билим командасын сурап көрөлүк. Билим командасы, силерге эмне болду? Эмне таба албай калдыңарбы? Биз жетишпей калдык. Бул жакта жарымы бар, тет жакта жарымы калды, бирок бул макалды билебиз. Көчөнүн көркүбү, дасторкондун көркү нан. Мына билим командасы дагы макалды билет экен, бирок эмнегедир жетишпей калды. Жетиген командасы шамдагай окшойт. Андыктан жетиген командасына 1 упай берилет. Азаматсыңар. Балдар, кийинки тапшырмага өтөбүз. Кийинки тапшырма болсо мына бул жерде чакан кичинекей учактар турат, кагаздан жасалган. Бул учактардын ичинде ачканда бир сөз катылган. Ал сөздү алып, окуп, анан кыймыл аракеттериңер менен командаңарга түшүндүрүп беришиңер керек. Кана биринчи билим командасынан баштайбыз. Билим командасы ким келет бияка? Уулжан келет экен. Анда Уулжан азыр 2 мүнөттүн ичинде 6 сөздү таап беришиң керек. Анда 1 2 3 баштайбыз. Көкбөрү. Ордо оюну. Чүкө. Тамак. Урушу. Бокс. Машина. Уна. Омин. Оку. Мына биздин билим командасы 2 мүнөттүн ичинде 6 сөздү тапты. Андыктан билим командасы силерге
6 упай. Азаматсыңар. Азыр кезекте болсо биздин жетиген командасы даярбызбы? Сөздөрдү ким табат кыймыл аракет менен? Келе кой. Кел. Азыр 2 мүнөттүн ичинде сөздөрдү түшүндүрүп бересиң, кыймыл аракетиң менен. Саламдашуу. Чач өрүү. Жүгүрүү. Кесүү. Көрүү. Жүрөк. Ыргытуу. Баскетбол. Туура. Мына жетиген командасы дагы абдан шамдага экен. 1,5 мүнөттүн ичинде 6 сөздү кыймыл аракеттер менен көрсөтүп таап берди. Андыктан жетиген командасы силерге дагы 6 упай. Анда кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырмабыз тарых барактары деп аталат. Азыр мен силерге бир тарыхый инсандын сүрөтүн көрсөтөм. Ал тарыхый инсан ким болгон, ошонун баарын так маалымат берип айтып бересиңер. Анда сүрөттү көрөбүз. Биздин эки команда тең бул сүрөттөгү тарыхый инсанды табышты окшойт. Анда биринчи жетиген командасынан баштайбыз. Жетиген командасы бул тарыхый инсан ким? Бул тарыхый инсан Гапарайтиев. Гапарайтиев 12 жашында мектепке барган. Ал сүрөтчү. Гапарайтиев эң мыкты сүрөт тарткан. Анын сүрөтү фронттон кат деген сүрөтү бар. Гапарайтиев 12 жашында мектепке кирген жана ал сүрөтчү болгон. Аны мектепте сүрөтчү деп балдар аташып калган. Эже башка сабакты өтүп жатса дагы Гапарайтиев өзүнүн сүрөтүн тартып жаткан. Мына жетиген командасы Гапарайтиев сүрөтчүнү табышты. Азыр болсо кезекте кана билим командасы. Бул сүрөттө биз Гапарайтиевди көрүп турабыз. Ал сүрөтчү болгон. Ал 12 жашында мектеп босогосун аттаган. Гапарайтиев атындагы сүрөт музейи бар. Ал көптөгөн сүрөттөрдү тарткан. Гапарайтиев кедей болгон менен, анын боектору жок болгон менен ал жерге колу менен тартып жүргөн. А мектепке келгенде ал кагаз, калемдерди көрүп, кагазга түрдүү калемдер менен тартып жүргөн. Ал мектепте сүрөт тартып жатканда эжекеси тартпа десе болбой, ал тартып эжекесинен тил угуп жүргөн мезгили дагы болгон. Анын көптөгөн сүрөттөрү бар болчу. Анда фронттон кат деген дагы сүрөтү адабий окуу китебинде бар. Гапарайтиев ал сүрөт тартканды гана жакшы көрчү. Ал калемдер менен кагазга ар кандай сүрөттөрдү жакшылап тартчу. Азаматсыңар балдар. Мына билим командасы дагы кошумчалап да берди ар бир окуучу. Андыктан билим командасы дагы 1 упай алды жана жетиген командасы дагы 1 упай алды. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар,
Мына силердин азыр чекеңерде сөздөр илинген, ар бириңерден. Ал сөздөрдү жанындагы окуучу, жанындагы классташыңар силерге түшүндүрүп берет, силер табышыңар керек. Анда кана баштайбыз, биринчи билим командасынан баштайбыз. Ал асманда бар. Ал ак түстө. Жок. Анын көлөкөсү түшөт. Эгер ал асманда пайда болсо, күн жабылат. Аны кармаса болбойт. Абага окшош. Муздак. Күзүндө көп болот. Азыр деле болот. Бул кечкурун чыгат. Бул кечкурун түндөсү чыгат. Бул күндүзү чыкпайт. Бул асманда болот. Бул алыстан караганда кичинекей болот. Бул жылдыз. Ал ак болот. Жана ал айлананы ак түскө жамбат. Жана ал тоголок мындай балдар ал менен атышып ойношот. Туура эмес? Жок. Анын түсү ак болот. Айлана ак шишип ойронот. Кар. Туура. Мына билим командасы 4 сөздү тапты, туура тапты. Андыктан билим командасы 4 упайга ээ болду. Азыр болсо кезекте жетиген командасы даярбызбы? Анда баштайбыз. Ал шатыратып жайт, ал көбүнчө күзүндө жайт. Жамгыр. Сен болсо күндүз пайда болот. Сары сетте андагы туура. Ал катуу болот, таштай болот, анан ал асмандан жайт. Ал ак түстө болот. Катуу болот. Жок. Мөндүр. Ал жамгыр жаагандан кийин чыгат, ал жети түстө болот, ар кандай түстө. Жамгырдан кийин чыгат. Ай. Балдар, кийинки тапшырмабыз сүрөттөгү макалдар деп аталат. Азыр мен силерге 2 сүрөт көрсөтөм. 2 сүрөттү байланыштырып, бир макал табасыңар. Анда сүрөттү көрөбүз, Мына макалды баттапты окшойт. Билим командасы биринчи колун көтөрдү. Анда билим командасы кандай макал түздүңөр? Кызды үйдө кыл жатпайт. Балдар, эң аякы тапшырмабыз мына бул жерде карточкаларда сөздөр катылган. Бул сөздү командадан бир бала чыгып, командаңарга түшүндүрүп беришиңер керек. Анда мына билим командасынан ким келет? Уулжан келет экен, Уулжан келе кой. Силерден мына 2 командадан 2 кызыбыз чыкты. Анда биринчи билим командасынан баштайбыз. Билим командасы. Кыздар, силер балдар артты карап турасыңар. Жак. Азыр сөздү көрсөтөм, сен түшүндүрүп беришиң керек, Эми микрофонда. Бул бала жаңы төрөлгөндө жатат. Бешик. Артты карагыла. Дагы бир сөз көрсөтөм. Бул илгерки ата бабаларыбыз ушул эмеде жашап келишкен. Бозүй. Мына билим командасы 2 сөздү тапты. Андыктан билим командасына 2 упайга ээ болду. Азыр болсо жетиген командасы мына бул жерде күтүп отурат. Анда тайбыз, артты карайбыз балдар.
ал сөз ар бир неме өлкөлөрдө картада жана башка жерлерде илинип турат. Желек. Эми артты карайбыз дагы. Экинчи сөз кетти. Экинчи сөз. Бери карайбыз эми кана. Ал сөз уйдун сүтүнөн жасалат жана аны уйдун сүтүн идишке куюп анын үстүн жаап калганда 1-2 сааттан кийин ошол сөз чыгат. Айран. Мына балдар биздин оюнубуз дагы аяктап калды. Азыр болсо алган упайларыңарды санагыла. Азыр болсо биринчи жетиген командасы баштайт. Жетиген командасы упайларыңарды санай баштагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Жетиген командасы 14 упайга ээ болуптур. Азыр болсо билим командасы канча упайга ээ болду экен? Билим командасы санай баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, мына балдар эки команда тең 14 упайга ээ болуп, эки команда тең жеңишке ээ болду. Куттуктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр болсо Бишкек шаарынан келген окуучуларыбыз жакшы комузду чертет экен. Азыр болсо бул жерге комуздарын угуп көрөлүк. Кандай чертет болду экен? Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин ойлой изде тап оюну өз ишин аяктады. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кош болгула балдар. Көрүшкөнчө.